Дүниесілерден өзін жүзін бұрып кетіп отады. Ақырет сіздерге жүзденіп келетады дейді. Бұл Хазірет Али разиаллаху анхудың сөзі. Шonun için иншалла әр бір күнде Алла Тағаланы шүгіріменен, зикіріменен, Алланы естеп, Алла Тағаланы айтқандарын атқарып, тыйғандарынан тыйылып, уақытты нұрлап, башқаларға пайдалы болу өткөрөйлү туғандар. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттың ең ақылдысы, ең бақтылысы, ең тура жолды алып келген, ең нұрлы жолды, жашоонун нұрлы жолын сіздерге біздерге таштап кеткен. Андықтан Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам өте боорукер, бардығын біздің пайдабыз үшін бирибизди укугубузду сактап, бирибизге аша чаппай, бардық баалуулуктарды алып келген, ошо баалуулуктарды бөлүшүп, башкаларга жеткизип, жашаганга аракет кылайлы. Эми Алла Таала жакшылык жамандыкты жаратты бул дүйнөдө. Периштелер дагы бар, шайтандар дагы бар, бейиш дагы бар, дозок дагы бар дегендей. Бул дүйнөдө имандуу дагы, имансыз дагы, таза, салих дагы, бузуку дагы, түн дагы, күн дагы. Кээде түндөс адам чочуп калат, кээде коркуп калат. Ошол учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге, биздерге таалим берди, эмне кылыш керек, кайсы дуаны окуш керек. Ошо коркуу, чочуу, ушу кетиш үчүн. Же болбосо уйкуга чыгып кетет. Мындай да учурлар болуп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн дуа: Ауду би калиматиллахи таммати мин гадабихи ва иқабихи ва шарри ибадихи ва мин хамазати шаятин ва айяхдурун. Мына дуа. Ким түшүнөн чочуп, кыжалат болуп, жаман түш көрүп, уйкусу келбей, коркуп, жанагы болсо, мындай болуп эле турат адам баласында. Ауду би калиматиллахи таммати. Дәр ушун кээ-бир риваятта 3 жолу айтсын дейт. 3 жолу айтты дейт. Улуу Алла Тааланын сөздөрү менен барды менен мен пана тилейм, Алладан жардам сурайм. Мин гадабихи, Алланын ачуусунан, газабынан, ва иқабихи, азабынан, ва шарри ибадихи, бенделердин жамандыгынан, ва мин хамазати шаятин, шайтандардын азгыруусунан, кол салуусунан, ва айяхдурун, мен жаныма келип алуусунан пана тилейм. Ибн Умар радиаллаху анхума бул ушуну жазат эле дагы. Азыр акылы толук боло элек балдардын мойнуна тумар кылып илип коет эле. Ал эми ушу акылы жетет, окуй алат, билет, ага өзүнө үйрөтүп коет эле. Демек жаш балдарга бешикке, чочулап ыйлай берсе, жана кандай болуп калса, ал азыр окуй албайт, өзүнө дем сала албайт. Ең жакшысы ата эне өзүнүн балдарына дем салып туруш керек. Бирок ошол эле кезде Кана ибн Умар юлаккинаха мин ман акала мин валадихи ва ман лам яқил катабаха лаху фи саккин дейт. Сумма аллакаха фи унуqi. Бир кагазга жазат эле дагы мойнуна илип коет эле. Биздин азыркы мисалы тумар дегендей. Жаш балдарга тумар илсе болот. Бирок ушундай эрежеси бар, шарттары бар. Биринчиден ошо тумарда жазылган Куран, хадистен болуш керек. Башка чийме пийме бир башка сөздөн болсо болбойт. Куран, хадистен айтылган дуалар. Экинчиден муастир биззат, таасир берүүчү Алла өзү. Бул себеп бул. Бул эмне? Бул себеп катары. Ушундай кылып билсе макул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Халид ибн Валидти билесиздер да. Кандай батыр? Халид ибн Валид. Алланын кылычы Сайфулло деп ат коюлган. Кандай батыр эле? Айткан сөзүн дагы угуп жүрөсүздөр. Коркоктук өмүрдү узартпайт, батырлык өмүрдү кыскартпайт деп. Өмүрдүн аягына чейин. Бул жахалатта, капырдан тарабында дагы жеңилген эмес. Согуш жүргөн.
Musulmançılıkka kelgende Халид ибн Валид деген эмне деген батыр эле. Бирок түндөсү коруп калды. Түндөсү коруп калды. Уйку кетти, чочулап. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип айтты: "Я Расулаллах, түндө ушундай болуп атам мен. Уйку да жок, чочуп атам." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа үйрөттү. Аллахумма раббас самавати ва саб ва ма адаллат. О, 7 асманды жаратуучу Аллах. Ва ма адаллат, ага көлөкө кылган 7 асмандын алдындагыны бардыгын. Ва раббал арадин ва ма акаллат, жер жана жер төшөлгөн нерседен. Ва раббиш шаятин ва ма адаллат, шайтандар жана шайтандар азгыргандар. Ушулардын бардыгынын робу kulli jaran min şerri halqik. Ya Allah, sen mağa özüň meni goldoçu bolgun, gorgoçu bolgun, mahluklarının jamandygынан. Kullihim jami'an barынан. Yufrita aleyhi ahad minhum, birösü şu mağa üstümdük kılıudan, mağa aşa çabuudan, aw yatqa azza jaruh ve jalla sanau. Je bolsa uşunday jamandyk kılıusundan meni saktagın, meni goldogun, gorgogun dep. Keyin oşo oydan ketdi, maşallah. Bir rivayette tebarak asmuk ve la ilahe illa ente deyip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge dağı bir adep үйröttü. Çoğuluşlarda, jıyındarda, oturuşlarda, meyli tamaka oturdunuzmu, meyli kandaydır bir ayıldın dengeli, mamleketin dengelinde, toyda, jamandık, jakşılıkta ayrıması yok. Qaysı jıyın, qaysı çoğuluş bolsun, oşonun adebi var. Oşol jıyın, oşo çoğuluş bütkönden keyin үйrötkön dualары var. Aytat, "İza arada yaqum minal majlis", Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jıyında oturup, çoğuluşta oturup, turayın degende uşu duanı okuyt eledi. Subhanakallahumma ve bihamdik, la ashhadu en la ilahe illa ente, astaghfiruk ve atubu ileyk. Uşu duanı okup durat eledi. Bir kişi aytdı: "Ya Resulallah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fima mada." Siz uşu sözde ayttınız, bundan burada bu sözde aytpayt elеңiz go. Uğup kalgan, жаңы эле уккан go atak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köpünçe ele aytıp жүрчү. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruk ve atubu ileyk. Peygamberimiz aytdı: "Dâke keffaratun lima yakunu fil meclis." Karagla, jıyında, oturuşta, çoğuluşta kede toğra emes sözler de çıkıp kalat. Toğra emes oylar, toğra emes pikirler aytılınıp kalat. Oşonun barının günösünü geçirilgen kaffara o deyt şu söz. Bu majlistin duası eken. Oturuş jıyındın duası eken. Kanday jıyın bitkönden keyin şu duanı okup koysanız, inşallah oşol jıyındağı olan günöler geçirilip ketedi. Kiçinekey günöler geçirilir. Çoğun günöler egerde oşol jıyında oturup birön uşak bolsa, je bir aram oylar aytılsa, aga al tobasız geçirilbeyt al. Jasa birönün kanın tökkөнгө, biröge zulumduk kılganga, birönü kordoganga, oşunda bir jıyınıp çoğuluş bola turgan bolsa, jok. Çoğun günö özünçö. Bir bilip bilbey ketirgen kemçilik, hata kiçine günöler köp, oşolarga kaffara degen. Kaffara. Bu rivayet Abu Davud jana Nasai şerifte geledi. İbni Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetin öte bekem karmangan sahaba bolçu da. Bir daha sünneti tekke taşlayan. Kanday Peygamber olsa kara öyle jiletele. Kayerde burulsa o yerde burulat. Kayerde otursa o yerde oturat. Kayerde bassa o yerde basat. Gantip basat dinle kılın. Ayavay arkasından yerçigen sünneti bekem karmagan. Aytat. Qallama kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakum min meclisin hatta yad'ua bihaula'il dua. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu duanı okumayınca özü majlisten turbayt ele deydi. Öte az bolçu deydi, şu duanı okubay turup ketüsü. Gövünçö şu dualardı okumayınca majlisten turbayt ele. Qaysı dua? Mına gele jatkan dua. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu baynana ve bayna ma'siyatik. Ya Allah, bizge uşunçalık haşiyat, uşunçalık özünden korku bergin. Biz menen günöөнүн ortasında tosma olup kalsın deydi de. Düşünüktü? Günöөгө düşürбөй turgan, günöөгө günөөдөн toktото turgan,
тосмо боло турган ушунча коркунуч берчи мага дейт. Мен күнөө кылбай турган болайын. Күнөөдөн токтотуп койсун мени. Күнөө менен мен ортосунда тосмо болсун дейт, тосуп тура турган. Аллахумма аксим лана мин хашиятик. Алла субханаху ва тааладан ушуну сураш керек экен. Я Алла, бөлүп бер. Аксим лана деген бизге бөлүп бер деген сөз. Мин хашиятик, сенин коркуңдан бир үлүш бер Алла. Ушунча бир үлүш бер. Кандай болсун? Ма тахулу байнана ва байна маасиятик. Сен я Алла арам кылган нерсе күнөөлөрдөн биз менен ортобузда тосмо боло турган. Ушунчалык коркуңдан үлүш насип кыл мага. Мен жашоомдо я Алла күнөөдөн мага тосмо болуп тура турган болсун. Бардык арам нерселерден мага тосмо болсун. Ушунчалык себептен Алладан корку ушул нерсе тосот тугандар. Алладан корку канчалык жүрөктө болсо, ушул нерсе арамдан токтотот, арамдан тосот. Ва мин таатик ма тубаллигуна бихи жаннатак. Жана өзүңө баш ийүүдөн ушунчалык бизге мүмкүнчүлүк бер, бизди бейишиңе жеткире турган, бейишиңе киргизе турган ушунчалык өкүмдөрдү бер, насип кыл, мен аткарайын, бейишиңе жеткире тургандай болсун. Таат Аллага баш ийүүнү айтат. Аллага моюн сунууну айтат. Алладан ушунчалык моюн сунуу сураңыз. Ушунча үлүш сураңыз. Аллага баш ийген, пайгамбарыбыз баш ийген менен биздин баш ийгенибиз башка. Сахабалардын баш ийгени менен биздин баш ийгенибиз башка. Абу Ханифанын баш ийгени менен биздин баш ийгенибиз башка. Бирок биз ушунчалык үлүш сурайлы баш ийүүдөн бизди Алла Тааланын бейишине жеткире турган болсун. Жарым жолдо калтырып койбой. Ошол жака жеткире турган үлүшүн сурайын. Мына пайгамбарыбыз кандай дуа сурап атат. О минал яқин ма тухаввину алейна масаибад дунья. Жана ушундай бекем ыйман, бекем ишеним бер. Бизге дүниөнүн мусибаттарын, дүниөнүн проблемаларын жеңил кыла турган. Дүниөнүн кандай гана кайгысы, кандай гана мусибаты болбосун. Ушунун бардыгын жеңил кыла тургандай, ошончолук ыймандын күчүн бер деген сөз. Кара. Ушунчалык ыймандын күчүн бер, я Алла, бизге якын ушунчалык бер. Ал дүниөнүн мусибатын бизге эмне кылып койсун дейт? Жеңил кылып койсун. Дүниөнүн мусибаты каалайсың, каалабайсың баары келет. Бул сыноо дүние болгондон кийин баарына келген, баарына келе берет, келет дагы. Бирок ошону ушунчалык бекем ыйман болсун бизде, аны башыбыздан өткөргөнгө жеңил болсун. Өтөт, келет, кетет. Эми инсан алсызбыз. Хуликал инсану даифа. İnsan alsız жаралган. Бирок Алла субхана ва тааладан дайыма жеңилдикти сурайлы. Дүниөнүн мусибатын өткөрүүдө бизге жеңилдик, ушунча ыймандын күчүн бер, бизге жеңил кылсын дейт. Аллахумма матти'на би асма'ина ва абсарина ва кувватина ма ахяйтана. Я Аллах. Матти'на би асма'ина. Биздин кулактарыбызга, көздөрүбүзгө, күч кубаттарыбызга, я Аллах, ушундай бир береке берген, пайда ырологун. Күчүбүз дагы болсун. Үчөөнү сурады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көздөрүбүзгө, кулактарыбызга, жана күч кубатыбызга. Я Аллах. Ма ахяйтана дегени качанга чейин сен бизге жашоо бересиң, ошого чейин. Качанга чейин бу дүйнөдө барбызбы? Көзүбүзгө, я Аллах, көзүбүздөн пайдаланып турайлы. Кулагыбыздан пайдаланып турайлы. Толук пайдаланып турайлы. Туруктуу пайдаланып турайлы. Кээ бир адам көзүнөн толук пайдаланат, кээ бир толук пайдалана албайт. Кээ бири кулагынан толук пайдаланат, кээ бир толук пайдалана албайт. Кээ бирлер туруктуу пайдалана албайт. Биз Алла субхана ва таалан ушу пайдалануу, матти'на деген ушу бизге пайда бер деген сөз, ыроло деген сөз. Буюр бизге насип кыл, я Алла. Ушу көздөрүбүздөн, кулактарыбыздан, күч кубатыбыздан ма ахяйтана, качанга чейин сен бизге жашоо берип турсаң, ошого чейин уланып турсун деген сөз. Ваджалхул вариса минна. Жана аны бизден мурас калтырып кой дегени, кээ бир алымдар айтышкан, муну ушул көзүбүз, кулагыбыз, кубатыбыз менде эле эмес, балдарымда да болсо экен. Менден мурас кала тургандар кимдер? Ошолорго да ушул буйурсун, я Алла. Алар дагы бир көз ооруга чалдыгып көрүү болуп калбасын. Кулак ооруга чалдыгып кулактар укпай калбасын. Ден соолугу ооруп бечаралар дагы ар кандай бир операция, ар кандай неме болуп калбасын.
бала чака, небере чебере нар жагы билбейбиз ким экен. Бирок мынакей азыр дуа кылып кое турган учурлар экен да. Аларды да ойлоп, я Алла деп. Бул жерде угуу менен көрүү жалгыз эле дүйнөдөн пайдалануу эле эмес. Я Алла, сени уга турган болсун. Күч кубат бер, сени угайлы. Сен угуп айтканыңды аткарайлы. Көзүбүзгө, я Алла, сен неаматтарыңды өзүң көрсөт, ошого шүгүр кылайлы. Сеп Алла Тааланын неаматтарын көрүп эле жүрөбүз, бирок кээ бир адамдар көрүп шүгүр кылат, кээ бир адам көрүп шүгүр деле кыла албайт. Кээ бир Алла Тааланы угат, бирок баш ийбейт. Кээ бир угат, анан кийин баш ийет. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай дуа берген? Ваджгал таарана ала ман заламана. Я Алла, биздин өчүбүздү ким бизге зулумдук кылган болсо ошого кылгын. Мен ага жамандык кылбасаң ага койдум, я Алла. Же болбосо мен өзүмдү өч ала турган болсом, мага зулумдук кылганга аша өч алып калбайын. Залым болуп калбайын жыйынтыгында. Ким мага жамандык кылса, ошончолук эле кылайын. 10 жамандыкка 11 жамандык болуп калбасын деген сөз. Аша жам. Инналлаха ла юхиббул муътадин. Алла субхана ва таала аша чапкандарды жек көрөт. Вансурна ала ман адана. Я Алла, ким бизге душмандык кылат го, ошого каршы бизге жардам бергин. Вала таджал мусиба, вала таджал мусибатана фи динина. Я Алла, биздин мусибат кайгыбызды динибизде кылбагын деген сөз. Вала таджал мусибатана фи динина, я. Динибизде мына мусибат кылбагын, я Алла. Бул дегени чыныгы кайгычы. Чыныгы мусибат диндин мусибаты да. Орунуку, амансыздык, карыз, кандай гана кайгы, кыйынчылыктар болбосун, диндин мусибатына жетпейт да буларчы. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып атат: "Вала таджал мусибатана фи динина". Я Алла, биздин динибизге мусибат коюп койбогун. Мусибат кылып койбогун. Вала таджал дуnya, вала таджал дуnya акбара хаммина. Аллаху акбар. Дүйнөнү, я Алла, биздин максатыбыздын эң чоңу ушу дүйнө болуп калбасын. Кайгыбыздын эң чоңу дүйнө болуп калбасын. Көңүл бура турган нерсебиздин эң чоңу дүйнө болуп калбасын. Ушу дүйнө эле деп мындай кайсыга көңүлүң бурулуп атат, кайсыга күчүң кетип атат, кайсы нерсени максат кылган, ошонун эң чоңу ушу дүйнө болуп калбасын дейт пайгамбарыбыз, кандай дуа берген. Тугандар, ошондуктан иншалла бардык элге, бардык журтка дүйнөдө жашап атабыз, бирок ахиретти унутпайлы. Дүйнө дагы керек, таштап кой деген эч ким жери жок, бирок ахиретти дагы унутпайлы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: "Вала таджал дуnya акбара хаммина". Дүйнөнү биздин кайгы гамыбыздын максатыбыздын эң чоңу кылып койбо. Болду. Дүйнө менин кайгымдын бир эң чоңу бул дүйнө мен андай эмес да. Андай болбосун мен үчүн дейт. Ошондой эле бул дүйнө менин максатым, негизги максатым болбосун. Негизги максатым болбосун. Вала маблага илмина, биздин илимибиздин жеткени ушу дүйнө болуп калбасын. Илимибиз ушул эле болсун депчи. Жок. Ахиретте пайда бере турган илим алайлы. Ахиретте пайда бере турган илим алайлы. Бул дегени вала маблага илмина, биздин илимибиздин бардык күчү ушу дүйнөнү эле ойлоп өтүп кетпесин да. Уламалар айтышкан: "Ат-тафаккур фи ахвали дуnya", мындайча айтканда дүйнөнүн абалын гана ойлоп, биздин илимибиз ушуга эле өтүп кетпесин дейт. Жок, биздин илимибиз ахиретте канткенде курам. Кандай ахиретте? Дозоктон канткенде кутулам, илимибиз тиякта иштесин. Бейишке кантип чыгам, илимибиз тиякта иштесин. Эртең мен кабырга барганда илимибиз ошол жерде иштесин биздин. Кантип эле үй салам, келер кечке эле үй салам, ушу менен өтүп кетпесин. Буну жоктоп аткан жерибиз жок. Бирок ушу менен чектелбеңиз деп атабыз. Үй салып, сарай салып, үйдөн бала чака болуп, бул менен чектелбеңиз.
Аллада алдыда турат ахирет, чоң нерсе ал. Жылаңач келгенбиз, жылаңач кетебиз. Ак сурупка оролуп келгенбиз, ыйлап келгенбиз. Ак кепинге оролуп кетебиз. Бул эч эмес жок. Бир аз эле убакыт ортодо. Түбөлүктүү ахирет үчүн келгенбиз, бу дүйнөгө даярданыш үчүн келгенбиз. Ошон үчүн мынакей вала маблага илмина. Я Алла, дүйнөнү биздин илимибиздин бир жеткен чеги, билимибиздин жеткен чеги кылып койбогун. Дүйнө менен токтоп калбасын, ушу дүйнө менен токтоп калбасын биздин илимибиз. Ушуну эле билип калбайлы. Дүйнөнү эле билип калбайлы. Кайерден свет чыгат, кайерден суу чыгат, канткенде шамал келет. Канткенде курсак тоет, канткенде кийинебиз, канткенде машина жасайбыз. Ушу менен чектелип калбасын биздин илим. Ахиреттин ашуулары өтө бийик, бурумдар өтө татаал. Вала тусаллит алейна ман ла ярхамуна. Я Алла, бизге райым кылбаган кишини биздин башыбыздын үстүнө койбогун деген сөз. Я Алла, сен билесиң ушуну. Эми кафир коомду башыбызга коюп койбогун, бизге райым кылбаган, же бир залым өкүмдарларды коюп койбогун биздин башыбызга, бизге райым кылбаган. Же бир надан, акылсыздарды биздин башыбызга коюп койбогун, бизге райым кылбаган. Дуа кылыш керек. Ла тусаллит алейна ман ла ярхамуна. Ла тусаллит алейна ман ла ярхамуна. Пайгамбарыбыз айткан. Кейбир риваяттарда келет. Ла тусаллит алейна ман ла яхофука фина ва ла ярхамуна. Сенден коркпогон, биз тууралуу сенден коркпогон, бизге райым кылбаган адамды биздин башыбыздын үстүбүзгө алып келбегин деген. Ошол себептен чоң ал өзүнүн ахиретин акыйратат, башкаларына бу дүйнөсүн тозок кылып берет да. Ошон үчүн туугандар, Алла субханаху ва тааладан дайыма жакшы күмөндө болуш керек. Жакшы дуада болуш керек. Кичине кыйынчылык болуп калса эле, дароо баланы карга өрбөң. Бирөөдөн кичине зыян болуп калса, дароо ошону карга өрбөң. Жок, шашылбаш керек. Шашылбаш керек. Алымдардан айтылат мынакей, эгерде сенин бир эле дуа кабыл боло турган дуа сага насип болсо, ошо дуаң шексиз кабыл болот. Кимге дуа кылат элең дегенде падышага деген. Аллаху акбар. Бир эле дуаң кабыл болот. Кимге дуа кыласың? Падышага дуа кылат элем. Я Алла. Ошон үчүн иншалла дуа кылышыбыз керек биз падышага, жетекчилерге. Я Алла, бекем иман, уяттуулук, күч кубат, акыл эс, дин соолук, элге боорукерлик, адилеттүүлүк, бакыт берди. Көп күнөө дуа кылыш керек. Адаштыра көрбө, туура жол көрсөтө көр. Жаман кеңешчилерден сакта, шайтан кеңешчилерден сакта деп. Каяктан билесиң ким каякта экен? Себептен эл башчы. Жок. Ошон үчүн иншалла бардык мусулмандар дуа кылыш керек. Кудай кааласа иншалла мамлекетибиз жакшы өнүккөн, өскөн, имандуу, ынтымактуу, бири-бирине боорукер, райымдуу жашаган элдердин мамлекети болсун депчи. Дайыма. Чоң шейх устаздарыбыз да Пакистанда окуганда, дайыма мамлекетине дуа кылат дейм. Я Алла, я Алла. Мамлекетибиздин ички душманынан, сырткы душманынан сактагын деп. Биз жашап аткан киндик каныбыз, мекенибиз таксыр. Ушул жерде төрөлгөнбүз, ушул жерде рызкыбыз, ушунун суусун ичип атабыз. Ажал болсо ушул жерден өтөбүз, Кудай билет каяктан. Сен өзүңдүн үйүңө күйө албасаң, өзүң мамлекетке каяктан күйөсүң сен? Туурабы? Сөйптөгөндө азыр кара, кандай деген душмандар бар. Ошон үчүн иншалла, я Алла, негизи ушу элибизди, журтубузду сырткы душмандардан көбүрөөк, ички душмандардан сактаган. Эл бузарлардан, бөлүп жаргандардан сактаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай алып келди. Жөөттөр менен дагы, мушриктер менен, христиандар менен мамиле кылат эле.
Ең бірінші толеранттуулукту келишимин ким кылган? Мухаммад Расулулла кылган. Дин конфессиялар аркылуу. Субханалла. Кийин Осман империясы күчөйүп турган учурларда чиркөөлөр салынып, бирөөнү дагы буздурткан эмес. Сыйынганга баарын уруксат берип. Эми бул тарых узакка кете турган болсок да көп го маселе. Бирок ушундай кыскасы. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин таксырла. Мынакей. Демек башыбызга бизге райым кылбаган адамды койбогун деген дуа. Не только ал эмес, мисалы, мейли бир университеттин ректору болсун, бир ишкананын начальниги болсун, бир аймактын ошол жерде акими болобу, губернатору болобу, айыл өкмөтү болобу, дайыма дуа. Бул бир эле бадышага эле өзгөчө эмес. Менин үстүмдө жетекчи ким келе турган болсо, я Алла, ушу залымды башыбызга жетекчи кылбагын деген сөз. Ал өзүнүн ахиретин дагы бузат, башкаларды дагы бу дүйнөдө кыйнайт. Бир хадис эске келди, Мушкатул Масабихте келет да. Алла айтат: "Мен Алламын" дейт. "Менен башка сыйынганга лайыктуу зат жок" дейт. "Мен бадышалардын бадышасымын" дейт. Бардыгы менин колумда дейт. Качан менин бенделерим мага баш ийсе, мен алардын үстүнө боорукер бадыша коюп берем дейт. Качан менин бенделерим мага тоң моюндук кыла турган болсо, алардын үстүнө бир таш боорду коюп берем. Аларды азаптап кыйнай турган. Ошол учурда силер ошондой залымга тескери дуа кылбагыла дегенде. Мага жалбырап, мени эстеп тооба зикир кыла бергиле. Мен андай залымдарга өзүм жетиштүүмүн деген. Карачы. Хадиси кудусийде кандай деп бизге тарбия сабагын берип атат. Majlis, жыйын, чогулуштарда. Кандай гана majlis, жыйын, чогулуш болбосун. Кыска убакытка же көп убакытка. Алланын элчисинин туугандары аталыш керек да аттары. Кайсы majlisте Алла Таала Алланын аты аталбаса, пайгамбарыбыздын аты аталбаса, Алланын аты эстелбесе, пайгамбарыбыздын аты эстелбесе, ал кыямат күнү өтө чоң өкүнүч, бу дүйнөдө зыян, берекесиздик алып барат деген. Ошон үчүн иншалла канчамыз? 5 отурабызбы? 5 чогулдукпу? 10бузбу? Же 1000би? Же 10.000 айырмасы жок. 1 саатқабы? 5 мүнөткөбү? 3 саатқабы? Айырмасы жок. Кайсы жыйын, кайсы сөзсүз. Бисмилля, Аллага шүгүр, пайгамбар саллаллаху. Кандай болбосун? Алла топтогосо ким топтогот эле? Бул тууралуу Тирмизи шарифте Абу Хурайрадан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма жаласа каумун маджлисан." Кандай гана коом бир жыйында отурбасын. "Лам ядкуруллаха таала фи." Алланы зикир кылбаса, "Ва лам юсаллу ала набийихим фи." Анда Алла пайгамбарына Мухаммад алейхиссаламга салават айтпаса, "Илля кана алейхим тиратун." Аларга сөзсүз өкүнүч болот. Сөзсүз алар бушайман болот. Сөзсүз бушайман болот. Хасра, нукс, кемчилдик сөзсүз болот. Фа инша аддабахум ва инша гафара лахум. Ага эгер Алла кааласа аларды азаптайт, кааласа Алла Таала кечирип коет. Алланын иши. Демек иншалла бул жерде билип алдык туугандар, биз баарыбыз ошол жердеги сабак алып аткандар, угуп аткандар, кандай жыйын болбосун, сиз тартынбаңыз. Бир сөз боюнча айтканга укуңуз бар го. Аллага шүгүр деп коюңузчу. Ушу да жетиштүү. Алла көрүп турат деп коюңузчу. Ушу да жетиштүү. Ла илаха иллалла деп коюңуз, бул ашыгы менен. Субханалла деп коюңуз, хотя бы альхамдулилля деп коюңуз, Аллаху акбар деп коюңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям деп коюңуз. Пайгамбардын сүннөтү боюнча мындай жүрөктөрү тазалап отурайлы деп. Ушу сөз айта албайсызбы? Пайгамбардын сүннөтү боюнча мындай кайсы жыйын болбосун? Элге пайдабыз тийсин. Айта албайсызбы ушуну? Карачы. Толтурат айта турган сөздөр. Hazret Ali radıyallahu anhu aytat: "Man ahabba an yaktal bil mikyal al awfa." Kimde kim kalasa ertege tarazası tolluk tartılsın dep.
فليقول في آخر مجلسه majlistің ең ақырында ау хина якум ақырына шейін отырған жоқсыз, тұрып кетейін деп атасыз. Ошол учурда субханака субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин ушуну айтсын деді. Бұны барыбыздан айта аламыз ғой. Күн сайын оқытамыз ғой. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Ушуну айтып қойып тұрып кете беріңіз. Жоңса чоғы чоғанда барында чоғы айтып қойыңыз, ештеңе емес. Ертеге қиямат күні таразаңыз толық сауап менен тартылады дейді. Таразаңыз толық сауап менен тартылады дейді. Күн сайын адамдармен ұшырашып атабыз, адамдармен қошташып атабыз. Сапарға бирөө кетип атканда аны узатуунун дагы адебин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Чыныгы мусулманчылык, чыныгы бир туугандыктын, чыныгы жакшы каалоо, жакшылык каалоонун. Мынакей пайгамбарыбыз эмнени үйрөтүп атат? Ида вадда раджулан кала лаху, бир кишини эгерде пайгамбар сапарга узатса, анда айтат эле: "Астауди Аллах динак ва аманатак ва хаватима амалик." Диниңди, аманатыңды жана амалыңдын акыркыларын Алланын алдына аманат койдум дейт эле. Себеп адам сапарга чыгып атканда кээде дининен зыян келип калат. Намаз убагында болбой калат. Кээде дагы бир башка нерселер болуп калат. Ошондуктан диниңи Аллага аманат. Бирөөнү узатып атканда Алла Таалага сизди аманат кылдым. Эмнеңизди? Диниңизди. О аманаттак деген канча? Үй бүлө бала чака малыңыз. Сапарга кете бериң, бияка таштап калган аялыңыз, бала чакаңыз, мал мүлкүңүз Аллага аманат кылдым деп узатып атасыз. Караңызчы. Пайгамбарыбыз не деген сөз менен? Жана ва хаватима амалик, амалыңыздын акыркысына. Бул дагы аманат. Себеп дегенде иннамал амал бил хаватим. Амалдар тугандар эң акыркысы эске алынат, билип коюң. Көп азыр анча-мынчасы ичип жүргөнү бар, чегип жүргөнү бар, жана туура эмес жолдо жүргөнү бар. Азыртан эле аларга дозоктун чечимин чыгарбаңыз, акыңыз дагы жок бирок. Каяктан билесиз? Кудай кааласа быйыл болсо эндиги жылы тооба кылып, сапка туруп калар. Арам зынасын, бул арам кумарын, арагын, уурулугун бардыгын таштап коёр. Үмүт менен. Кудай кааласа жамандык каалабаңыз. Бизде кичине бир нерсе болуп калса эле сразу эле апке ручканы алып кел, дозокко барасың деп чечип коебуз да. Алла чечелектен мурда эле биз киргизип коебуз да. Бул болбойт да. Ар бир мен үмүтмүн. Муса пайгамбар Фираунга канча жолу барды айлана-айлай. Фираун кандай залым эле. Муса пайгамбарды, Харун пайгамбар, эки пайгамбарды кошо жөнөтүп атат. Идхаба ила Фираун. Фираунга баргыла. Иннаху тага. Өтө аша чапты бул. Не болду? Адамдар, жаш балдарды муздады бул. Канча жаш балдарды муздады? Канча кыздарды коргулду бул? Канча адамдарды мык кагып азаптады бул? Өлтүргөн эсеби жок. Зулумдугун чеги жок. Ошондой Фираунга акыры барып ал мен Кудаймын деп чыкты. Ошондойго Муса, Харун ушундай улуу пайгамбарларды жиберип анан айтып атат. Кула лаху каулан лайина лааллаху ятадаккару ау яхша. Икоң бардагы Фираунга жумшак сөз сүйлөгүлө. Жумшак сөз сүйлө. Катуу сөз сүйлөбө. Кекетпе, жумшак сөз сүйлө. Мүмкүн насаат кабыл кылып калар дейт, карай. Насаат кабыл кылып калар. Мүмкүн коркуп калар Алла Таалага келер деп. Демек иншалла үмүт эч качан үзбөш керек. Ла тaqnatu min rahmatillah. Кандай гана туугандар, тааныштар бар. Кандай гана бузулуп кетсе да үмүтүңүздү үзбөңүз. Алланын мээрими эгерде бир кыймылдап кеткен болсо ошонун акысында эч көп эмес. Тооба кылып коет. 70 жыл куфурлук кылып, арам иш кылып, Аллага тооба кылып, иман, пешене саждамен кеткендер бар таксыр. Кудай сактасын. Биз дайым өзү коркуп жүрүшүбүз керек кайра. Анын ордуна мен ордума болуп калбасын. Мен маскарлаган үчүн анын ордуна коюп,
Анын тобасы кабыл болуп менин ордума келип, ошон үчүн туугандар, иншалла, дайыма мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кишини мейли кайсы жака кетип атасың? Көлгө кетип атам. Кайка? Таласка, кайка? Баткенге, кайка? Алматы, Москва. Кайка? Умрага. Да кайка? Да бир жака. Дуа. Шашылбаңыз. Келиңиз мен сизге деп. Hazreti İbni Umar radıyallahu anhu böyle sapar gittikanda aytadi, toktop tur. Azır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday adamды uzatат эле, ошондой uzatам. Ошондой мен сага батамды берип, дуамды берип uzatайын. Сен ошону конокту uzатат. Астагфируллах, динак ва аманатак ва хаватима амалик. Дининди дагы, аманатың да, аманат дегенде аз айттык, үй бүлө бала чака, бияқта мал мүлкү аманаты. Ошон бардыгын Аллага тапшырып кой бунун бардыгын. Жакшы амалдар. Анас разыйаллаху анху айтат, бир киши келди, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мен сапарга кетейин деп атам, бир азык. Пайгамбарыбыз айтты, завадакаллаху тaqwa. Алла сизге таквалыкты азык кылып берсин. Эң жакшы азык сапарда таквалык. Эң жакшы азык. Зидни, пайгамбарыбыздан сурады, дагы айтсаңыз деди. Гафара дамбак, күнөөңдү Алла кечирсин деди. Ал айтты, зидни би аби анта ва умми, ата энем сизге курбан болсун, дагы айтыңыз деди. Ва яссара лакал хайр хайсума кунта. Кайерде гана болбо, Алла сага жакшылыкты жеңил кылсын деп дуа берди. Мына. Кайерде гана болбо. Бишкектесиңби? Алматыда, Москвадасыңбы? Ташкенттесиңби? Саудиядасыңбы же Япониядасыңбы? Америкадасыңбы, Россиядасыңбы? Кайерде болбо? Кайерде болбо, Алла сизге жакшылыкты жеңил кылсын. Алла сизге жакшылыкты жеңил кылсын деген дуаны берет. Улоого отурганда 3 жолу Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар дейтилер. Улоого биз күн сайын эле отуруп атабыз машинеге. Мейли ат болсун, мейли самолет болсун, кандай болсун, улоо мине турган нерсе, ушуга отургандан кийин пайгамбарыбыз Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар дейт. Андан кийин анын дуасын окуйт эле. Субханаллади саххара лана хада ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля роббина ламунқалибун. Таза зат Алла Таала, бардык айыптан таза. Ал бизге ушул нерсени баш ийдиртип берип койду. Болбосо биз буну башкаруучу күчүбүздө андай жок эле. Жана биз баарыбыз Роббубузга кайтып баруучубуз деген дуа. Андан кийин дуа кылат эле. Аллахумма инна нас'алука фи сафарина хада ал-бирра ват-тaqwa ва минал амали ма тарда. Я Аллах, биз сенен сурайбыз ушул сапарыбызда жакшылыкты, таквалык, күнөөдөн сактанганды, ва минал амали ма тарда, сен разы болгон амалды кылууну. Сапарга чыкканда ушу дуаны жаттап алыңыз. Сапарга чыккандар, жаттап албасак болбойт. Дуаны жаттап алалы биз. Сапарга чыкканда ушу дуаны. Кайерге барсаңыздар, жакыныраак сапарга чыксаңыз да мейли. Узагыраак сапарга барсаңыз дагы мейли. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүмүн дегенден кийин, мен мусулманмын дегенден кийин, пайгамбарыбыздын жолдомосу менен көрсөткөнүн жасайлы. Ошо менен аркасында жашайлы. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дейтилер. Аллахумма инна нас'алука фи сафарина хада ал-бирра ват-тaqwa ва минал амали ма тарда. Ушул сапарымда я Алла сенен 3 нерсени сурайм. Жакшылыкты сурайм, таквалыкты сурайм, сен разы болгон амалды. Таквалык күнөөдөн сактанганды. Сапарымда я Алла канча күнгө, 5 күнгө кетип атам, 10 күнгө, 1 айга кетип атам. Я Алла, Россияга кетип атат күн сайын. Аэропорттоло, Оштун аэропорту дагы, Бишкектин аэропорту дагы. Я. Мына мусулман адам кандай сапар. Андан кийин Аллахумма хаввин алейна сафарана хада ватви анна бу'да. Я Алла, ушу сапарыбызды бизге жеңил кылгын. Жана сапарыбызды ороп бизге жакындатып койгун, узагын жакын кылгын деген сөз. Аллахумма анта сахибу фи сафар. Я Алла, сен сапарда шериксин. Сапарда эмне? Шериксин. Демек сапарда күнөө кылбаңыз, кыжалат болбоңуз. Алла сизге шерик. Аллахумма инни ауду бика мин ва'та'i сафар ва ка'абатил мандар ва су'л мунқалаби фил ахли ва мал. Я Алла, мен сени пана тилеймин.
сапардың машаққатынан, сафар, сапардың машаққатынан, қиыншылығынан, каабатил мандар, сапардағы жаман көрініштерден пана тілеймін. Bir avariya, qırsıq, ölüm, uğurluq, jamandıq, uşuna bir nemelerdi görbeyin ya Allah. Ve kaabatil mandar, jaman görünüşlerden ya Rabbana. Çoçuta turgan, korkuta turgan, gıcalatqıla turgan görünüşlerden ya Allah. Ve su'l munqalabi fil ahl vel mal, fil mali vel ahl. Ya Allah, men үйгө qaytqanımda bala çaqam, üy bölömö, mal mülkümö jamandıq menen qaytpayın. Çünkü buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qanday. Ve idh raja'a min safarihi qalahunna ve zada fihinna. Ve safara ketip qandale. Safara qaytip qandada uşunu dile okuyt ele. Buga qoşumça ayibuna taibun, abiduna li rabbina hamidun. Qaytip keletabız safardan ya Allah, tövbe qılıp, ibadat qıluvchi bolup, Robbubuzga maqtoo aytuvchi bolup. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüstөндөрдү ziyaret kılıp turgula degen buyruk bergen taksırlar. Jaykana deybiz, görüstön deybiz, beyit deybiz, mazar deybiz. Kim qaysı sözdü aytsa? Zuru kuburakum. Kabırlarыңарды ziyaret kılıp turgula. Men murda tıydım ele. Sebep degende murda İslam жаңы başlaganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabırgada sıyınganдар бар эле. Tıyık toktotуп койдулар. Keyin anan aytты, zuru kuburakum. Kabırlarыңарды ziyaret kılıp turgula. Ne üçün? Бұл сіздерге ақиретте естетеді. Нені естетеді? Бұл сіздерге ақиретте естетеді. İslam dini, Allahu Akbar, өлгөндөрдү сыйлаган дин. Унутуп калбаган дин. Өлгөндөрдүн үстүнөн тебелей турган дин эмес. Өлгөн кишини кесе турган, өрттеп күл кыла турган дин эмес. Же болбосо наркы жырткычтарга таштап, канаттууларга жедере турган дин эмес. İslam dini кереметтүү дин. Таза, адамгерчиликтүү дин. Тирүү кезинде кандай урмат сыйга ээ. Ошондо жакшы түшүнөсүз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçan bir makbara, kabristanga, görüstөнгө barıp kalsa salam aytat ele. Assalamu aleykum dara qavmi mu'minin. İnna inşaallahu bikum lahiqun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salam aytat ele. Kanda tirүүлөргө salam aytkандай, жолкона salam aytып atпайбызбы? Men sizlerge salam aytam, sizler bana salam aytasыздар. Eşke çıksak köçөгө, bugün salam aytabız. Erten kimge joluksak salam aytabız. Ya. Үйгө барсак, үйгө salam aytabız. Тирүүлөргө salam aytып атабыз. Hayvanдарга salam айтпайсыз го мындай. Атыңызга, коюңузга salam айтпайсыз эми. Ya. Salamдын адебинде мечитке келгенде salam айтыңыз. Бирок намаз окуп аткан, Куран окуп аткандарга salam айтпаңыз. Өзүңүз уга турган деңгээлде айтыңыз. Эгерде жөн отурган болсо ошого айтыңыз. Эч ким жок болсо дагы анда салам айтыңыз. Себеп периштелер бар. Үйгө барганда дагы салам айтып келиңиз. Үйгө барганда салам айтып келиңиз. Пайгамбарыбыз айткан Анас разияллаху анху. Анас, үйгө киргенде салам айткын, саңа да үй бүлөңө да береке болот деген. Эч ким жок болсо анда ассаламу алейна деп киресиз. Ва аля ибадиллахи салихин. Başka birileri assalamu aleykum deyip salam beresiz. Emi ölüktörgө dagı salam var taksırlar. Ölüktörgө ne var eken? Salam var. Salam aytыңыз kabırga barganda. Jandan ötüp barganda dagı, jatay barsanız dagı salam aytыңыз alarga. Ne deyip? Assalamu aleykum dara qavmi mu'minin inna inşaallahu bikum lalahiqun. Allah'ın salamı olsun. Ey mu'mindardın жатқан турак жайындагы адамдарга, момундар, дара qawmi mu'minin, момундарды ушу момун коомдордун жайы деп салам айтып атасыз. Ва инна албетте биз иншааллах Кудай кааласа бикум лахиқун, силерге барып кошулабыз. Силерге барып эмне кылабыз? Каяка барат менен кошулуп аны. Туурабы?
кошулбай каяка барасың сен? Хотя бы ушуну эстеп коелу, ошол жерге барып айтайлы, эстейли. Пайгамбарыбыз айтты мынакей. Иншаалла, Кудай кааласа деп коебуз. Бул табаррук, береке алыш үчүн, эгер Алла кааласа деп, баары кошуласың. Алла субхана ва тааlanın каалоосу менен кошуласың деген сөз да. Алла качан кааласа, анан кошуласың. Ага чейин. Ушу жылы каалаган болсо, ушу жылы кошулабыз. 10 жылдан кийин кааласа, 10 жылдан кийин кошулабыз. 20 жылдан кийин кааласа, 20 жыл, 50 жылдан кийин, 50 канча жылдан Алла качан кааласа кошулабыз. Бир ушу бартып салам айтып, ошону айтып кой. Мен силерге кошулам деп кой. Кошулам деп кой, бир ойлонуп айт. Өзүң айткан сөзүң кулагың менен ук, жүрөгүң менен ынан түшүн. Ассаламу алейкум дара кауми муъминин. Инна иншааллах бикум лахиқун. Эми момун коомдор, момундун кабырына барып айтып аткандан кийин бир үмүт дагы бар бунун ичинде. Кандай? Кошулабыз деп аткан. Алхамдулилlah, я Алла, мен дагы ушу ыйманда өтсөм деген үмүт бар. Ыйманда өткөн адамдар ошол жерге да. Ибн Аббас разıyallahu anhuma айтат: "Марра Расулуллах sallallahu aleyhi ve sellem bi quburil Madina fa aqbala aleyhim bi wajhi fa qala: Assalamu aleykum ya ahlal qubur. Yaghfirullah lana ve lakum antum salafuna ve nahnu bil athar." İbn Abbas razıyallahu anhuma айтат: "Bir жолу Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Madina шаарындагы көрүстөндүн жанында өтүп баратып, токтоду дагы жүздөнүп өтүп бараткан. Токтопту, өтүп бараткан токтоду. Токтоп турган аларга салам айтты. Не деп айтты? Ассаламу алейкум я ахлал кубур. Эй кабыр ээлери, силерге Аллахтын саламы болсун. Тынчтыгы болсун. Ягфируллах лана ва лакум. Алла бизди дагы кечирсин, силерди дагы кечирсин. Антум салафуна, силер бизден мурда өтүп кеттиңер. Ва нахну бил атар, биз аркаңардан келетабыз. Аркаңардан келетабыз. Ya Allah. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana. Assalamu aleykum ahlal kubur. Kabr eyler. Yaghfirullah lana ve lakum. Bizi daha geçirsin Allah Teala. Sizler de daha geçirsin diye. Antum salafuna, sizler bizden burada öttünger. Ve nahnu bil atar, biz artınlardan geletağız. Burayda radıyallahu anh aytat. Kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuhum idha kharaca ilal makabir en yekule kailuhum. Assalamu aleykum ahla diyar minel mu'minina vel muslimin ve inna inşaallah bikum lahiqun. Assalallahu lana ve lakumul afiye antum lana farat ve nahnu lakum taba. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabırga barıp kelebиз degenlerge үйрөтөт uşu duanı deydi. Barıp kelebиз degenlerge үйрөтөт deydi. Ne dep? Barıp turup salam aytkıla. Momun musulmandardın жатқан жерінде, ушул жер жайындағы силерге баарыңарга Аллахтын саламы болсун. Биз силерге келип кошулабыз. Алла Тааладан силер үчүн жана өзүбүз үчүн афият, амандыкты сурайбыз. Иманыбыз аман болсун, саламатта болсун. Амалдарыбыз саламатта болсун, я Алла. Силер бизден мурда өттүңөр, биз аркаңардан келетабыз дейт. Мынакей туугандар, kabır boyunca bir iki mesele. Kabırga organda biröөнүн kabırın üstünü tebelebеңiz. Эгерде kabır açılıp kalgan bolsa, tiyak biyak bolup kalsa, düşüp ketken bolsa, üstünün barıp başka topraktı koşup koya beremiz. Toluktapçı. Kabırstanга bargandan keyin dünya sözünü söylebеңiz. Zikir menen girip zikir menen çıgыңыз. Salamdaşıp giriңiz. Ölüktü götörüp barganda ölüktü жерге koymayınca oturbaңыз. Oturgan bolбойт. Ал жердеги жазууларды окубаңыз. Ким качан өлгөн, аты ким, кимдин баласы деп. Окубаңыз. Сизге зыян. Сизге зыян. Adevi menen girip, adevi menen çıkışkan.
өлікті қойып атқаныңызда бисмилля ва аля миллати расулилля деп жакшынакай коюш керек. Аял киши болсо үстүн парда кылып тосот. Башка намахрам эркектердин көзү түшпөсүн дейт. Башын буып коет эле бир кимдай көкүлдеп, байлап чечилип кетпесин деп белинен, бутун, ошолорду чечип эле коебуз. Бетин ачкан кажети жок. Бетин ачпай эле коебуз. Түймөктөрдү чечип эле койсоңуз болот. Кыблага бираз дал жагы менен, арт жагынан да, баш жагын эме кылып коебуз. Өзү иншалла мусулман адам мойну, башы өзү эле бурулуп калат кыблага өзү. Алланын кудурети бул дагы. Өзү эле бурулуп калат. Бирок ошонсо да кичине көтөрүп коюңуз. Кыбланы каратып, баш бул жакта, буту бул жакта. Кыбла бул жакта. Акылбы? Биздин Кыргызстанда азыр айтып атам, башка жактагыларда башка түшүнүп калбасын. Себеби азыр Кореяда сабакка чыккандар бар, Москвада алар географический расположениеси башкача да, эми Америка жана башка. Биз Кыргызстандагын айтып атабыз. Кыбла бизге батыш тарапта. Акылбы? Кыбла бизге батыш тарапта. Батыш тарапта. Бул жагы баш түндүктү карайт бизде. Аяктар эткен? Түндүктү карайт. Бут жагы түндүк, түштүктү карайт. Кичине кылып туруп. Топуракты жаап, жакшынакай неме кылып, өркөч кылып. Баш жагында отуруп, Фатиханы окуп, аманар расул жок, алиф лам мим, даликал китаб, Бакара сүрөсүнүн башына муфлихунга чейин, бут жагына өтүп, аманар расул да аягына чейин. Аялдардын барбаганы жакшы. Себеби аялдардын жүрөктөрү назик болот. Өзүн кармай албай, өзүнө талмас тутуп, жана башка нерсе болуп калбасын, чочуп калбасын. Кээде барып туруп ошол жерге ширк кылып жүрбөсүн. Ар кандай эменен. Бирок өзүн кармай алган, жаш өтүп калган махрамдары менен атасы же болбосо баласы менен чогуу барса эчтеке эмес. Эчтеке эмес. Ата күндүзү деле койсо болот, түндөсү деле койсо болот. Сөзсүз эле күндүз эмес, кечкурун койгон учурлар деле болгон. Чырак менен алып барып койгон учурлар деле болгон. Бирок бизде адатта болуп калды, күндүз эле кое беребиз. Бирок ушундай момент болуп кала турган болсо, түндөсү эчтеке болбойт. Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Мына бүгүнкү туугандар сабактарыбыз.